Саламатсыздарбы, Түз ободо күн маек талкууда пробация мыйзамы адам укуктары үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр жана мыйзам кабыл алынгандан бери жетишилген натыйжаларга токтолобуз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эгерде ушул пробация мыйзамы тууралуу суроолор болсо, бизге экрандын бурчундагы даректерге кайрылыңыздар. Бизде Түз ободо бүгүн студиябызда Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин пробация департаментинин Ош, Баткен аймактар аралык башкармалыгынын башкы адиси Эсенов Бөрү Мухаммед, ошондой эле ушул эле департаменттин Ош шаардык бөлүмүнүн адиси Чолпон Алыбаева. Саламатсыздарбы? Элдик каналдын студиясына кош келиңиздер. Мына пробация мыйзамы кабыл алынганда ар кандай пикирлер болгон, коомчулукта, адистердин арасында деле бул мыйзамдын кереги жок, зарылчылыгы эмне дегендей. Бүгүн мыйзам иштеп кеттиби? Кандай дейсиздер? Саламатсыздарбы? Туура айтасыз. Ар бир ишти баштаганда кемчилик болот, эл арасында баягы түшүнбөстүктөр болот. Башында бир топ кыйынчылыктар болгону менен, калк арасында түшүнбөстүктөр болгону менен, бирок ишке кириши баштагандан бери бир топ жетишкендиктер болду. Ошол эле учурда бул жөн эле иштеп кеткен жок. Ошол пробация департаментинин жетекчилери болгон күч аракетин жумшап, мамлекет тарабынан колдоо болду. Ошол эле учурда бейөкмөт уюмдардын колдоо менен облустук башкармалыктар, аймак аралык башкармалыктар, райондук бөлүмдөр, органдар түзүлүп, ошол жерден мыйзамды ишке ашыруу үчүн атайын адистер менен толукталды. Андан бери калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, уже бүгүнкү күндө мыйзам иштеп атат. Иш бүгүнкү күндө толук кандуу иштей баштады. Пробация мыйзамы бул өтө гумандуу, коомду дагы гумандаштырууга арналган мыйзам экени сезилип атабы? Канча ушул билип билбей кылмыш жасаган же болбосо айыппулга жыгылган бир жарандарды сиздер абакка жеткирбей ошол түзөтүүгө мүмкүнчүлүк бердиңиздер? Бүгүнкү күндө жалпысынан алып келгенде жылдын башынан 265 киши Ош пробациясында учетто турат да. Анын ичинен 30 биз алып барсак, мынтип тактап айтканда, иш эки багытта келет. Кылмыш жаза кодекси боюнча, анан укук бузуу кодекси боюнча. Кылмыш жаза кодекси боюнча учетко келишип, пробациялык көзөмөлгө бизге учетко келип турушат. Коомдук иш боюнча, укук бузуу иштер боюнча келип, коомдук ишке тартылат да. Ошолорду мындай караганда кайсы мындай кылмыштын түрлөрү көбүрөөк басымдуу болуп атат? Эми жалпысынан кылмыш жаза кодекси боюнча иш көп болот дагы. Сиздер билесиздер да, укук бузуу боюнча буга чейин МАС 193 берене боюнча, МАС алаңында машина айдаган деген берене бар. Ошо боюнча көп иш келет да, коомдук ишке тартылат. Бүгүнкү күндө мына 8 марттан баштап ал мыйзамга дагы өзгөрүү киргенден кийин мас абалда айдоочу уже токтоду. Көбүнчөсү зомбулук, үй бүлөлүк зомбулук боюнча катталып атат иштер. Сотко арыз келип түшкөндөн кийин сот карап, сот отуруму өтүп, сиздерге чечимди берет. Бергенден кийин сиздер каттоого алып, андан ары иш жүргүзүү кандай тартипте болот? Соттун өкүмү бизге келгенде, мыйзамды күчүнө кирип келгенден кийин 30 күндөн кийин кирет да, мыйзамды күчүнө келгенден кийин 10 күндүн ичинде пробациялык көзөмөлгө келет учетко. Киши бизге келгенден кийин кардар, пробация кардары болуп эсептелинип калат. Ошондон баштап биз өз ишибизди баштайбыз да. Социалдаштыруу иштерин баштайбыз. Өздүгү документи жок болсо, документтерине кам көрөзгөр алганга, иши жок болсо, ишке орноштурууга жардам, көмөк көрсөтөбүз да. Негизинен ушул пробацияга сиздерге департаментке сот тарабынан келип түшкөн чечимдердин ичинде ошолорго эмне себеп болушу мүмкүн? Негизинен эмне себеп болуп атат ошо жарандарга ушундай кылмышка, жорукка барганына? Бул жерде эми ар кандай да бул кылмышка барганда кээ бирлер үй бүлөлүк шарты начар болуп калышы мүмкүн, баягы жетишпөөчүлүк болуп калышы мүмкүн.
кээде кылмыш тескерисинче да болуп калышы мүмкүн да. Бай адамдар деле кылмышка барып калышы мүмкүн пикир келишпестиктердин айынан. Булар кандай болушу мүмкүн? Муну биз мындай нерсенин айынан болуп атат деп айтыш кыйын да. Ошондо пробация мыйзамы кимдер үчүн, кимдерге колдонулат? Баарын эле колдонула береби? Пробация мыйзамы жалпысынан бүт эле жарандарга колдонулат. Оор эмес кылмыш жасаган кезде. Оор эмес кылмыш деген ал 1 жылдан 3 жылга чейин кетет, анан 3 жылдан 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратылуу болгон болсо, пробациялык көзөмөлгө туш келсе болот да. Ошо пробациялык көзөмөлгө алынган жарандын кайсы сапаттары эске алынат? Ошо сот чечим чыгарып пробацияга жөнөтүп атканда ал жаран кандай болуш керек? Ошо муну түзөтсө болот, оңолсо болот. Бул жакшы эле экен, муну сиздер караңыздар, көзөмөлдөңүздөр деп жөнөткөн жарандардын эмнесине мындай басым жасалат? Сөзсүз да ал түрдө да ал дагы саналат. Буга чейин мен айта кетейин, пробациянын 4 түрү болот да. Бул сотко чейинки өндүрүш, аткаруу өндүрүшү, пенитенциарный, анан пенитенциардан кийинки дейт да. Сотко чейинки өндүрүш болуп атканда, айыпталуучунун иши сотко келгенде эле сот бизге токтом жөнөтөт. Ушул киши боюнча билип изилдеп берилечи депчи, бул кишинин жашоо шарты кандай? Бул киши оңолууга барбы? Эмне түрткү болду бул кылмышты жасаганга деп. Анан ошондо биздин адистер маалыматты топтоп туруп, изилдөө иштерин жүргүзүп, анан баяндама жазып берет да. Ошол баяндаманы сот эске алып, анан ошого карап өкүм чыгарып берет да. Мындайча айтканда, ал сот ошол кылмышка барган инсан тууралуу пробация департаментине ушул инсанды жашоо шарты, үй бүлөлүк абалы, анын өзү тууралуу маалыматтарды топтоп бизге маалымат бергиле деп кат берет. Ошонун негизинде пробация органдары соттук отурумга жиберет. Сот ошону карап отуруп, өкүм чыгарууда ошону эске алат. Сиздер ошо иликтөөлөрдүн жүрүшүндө карап чыгып сотторго сунуш бере аласыздарбы? Мынандай кылса болот экен, мунун мөөнөтүн кыскартыш керек, же болбосо үй бүлөсүндө аябай жакшы кожоюн экен, же балдары жаш экен дегендей сунуш бере аласыздарбы сотторго? Эми сунуш берсе болот дегенде пробациялык көзөмөлгө чыгарса болот же болбойт дегендей сунуш беришибиз мүмкүн, бирок чечимди сот өзү кабыл алат, өкүмдү. Өкүм чыккандан кийин, мыйзамдык күчкө киргенден деп жана айтып кетпедикпи? 3 жыл деп мисалы пробациялык көзөмөлгө бизге жөнөтсө, 3 жылдын мыйзамдын негизинде 3 жылдын жарымын өтөсө 1,5 жыл. Анда пробация органы сунуш жазса болот сотко. Сот анан карап чыгып, аныктап чыгып, анан өзү чечим чыгарат да. Бул жерде мындай толуктап коеюн, баягы мөөнөтүнөн мурда бошотуу деген бар да. Ал 3 жылдык пробациялык көзөмөлгө чыккан болсо, ошол 3 жылдык пробациялык көзөмөлдүн жарымынан көбүнө жакшы өзүнү көрсөтө алса, эгер ал оңолууга аракети бар, мындан кийин кылмыш кылганга барбайт, уже түшүндү кылмыш эмне экенин, ошондой болгон учурда пробациялык көзөмөлдө турган кардардын эмесини кайра кыскартууга бизде мөөнөтүн кыскартууга укугубуз бар. Чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт да, Мен телекөрүүчүлөргө да айта кетейин, бизде экрандын бурчунда ошо даректер турат, 557-32 телефону, ЛТР МТРК Facebook баракчабыз ачык, РФМ радиосунун угармандары да биз менен түзүү одосуздар, үн кошуңуздар. Эгерде сиздердин да жакындарыңыздар кандайдыр бир билип билбей кылмыш жасап, ошол алакта болгон болсо, анын мөөнөтүн кыскартуу же болбосо кандайдыр бир жазасын кароо боюнча сиздерге кайрылса болобу? Же сөзсүз түрдө сотко кайрылыш керекпи? Эгер адам бизде учетто турса, андай болот. Каттоодо алынса. Каттоодо бизде турса, каттоодо турган кардар пробациялык көзөмөлдө бизде болсо да. Мына Бөрү Мухаммед Бектурович, сиз буга чейин ошол дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияда кызмат өтөп келдиңиз эле. Бүгүнкү күндө ошо пробация департаментине өткөнүңүздүн дагы бир себеби болушу мүмкүн. Себеби дегенде, ошол азыр бизде дин тутуу эркиндиги, мыйзамдарыбыз ушунчалык кенен эркиндик берген менен, билип билбей адашып, ар кандай жашы мындай тыюу салынган
диний уюмдарга кирип алышы мүмкүн. Ошол эле учурда социалдык тармактарда билип билбей тилектештик билдириши мүмкүн. Мына ушул жаатта департаментте иш кандай болуп атат? Жакшы айттыңыз. Бул жерде айта кетчү нерсе, баягы республиканын баардык мыйзамдары кабыл алынганда сөзсүз адилеттүүлүк деген принцип болот да. Ошол нерсе, ошол именно биздин диний экстремизм багытындагы соттолгон биздин кардарларыбызга да тиешелүү. Анткени бүгүнкү күндө көпчүлүк жаштарыбыз, баса белгилеп айтып кетиш керек, ошол социалдык тармактар аркылуу түшүнбөстөн деле баягы экстремисттик маанайдагы материалдарга кээде лайк басып коет. Лайк деген бул мага жакты деген сөз. Ошол эле учурда поделиться деп коет. Бөлүшүү. Башка адамдарга экстремисттик материалдарды уже жайылтуу, бөлүшүү шарт түзөт. Ошол эле учурда сактоо, мисалы үчүн жасоо дегендей мыйзамда ошондой каралган. Бизде көпчүлүгү ошол жактырып, же бир досторуна, же бир группаларга жөнөтүп коюп, ушундай болуп калган учурларда бизде пробациялык көзөмөлдө турган кардарлардын ошол именно диний экстремизм багыты боюнча каттоодо турган кардарлардын басымдуу бөлүгү ошол туура эмес түшүнбөстөн адашып басып алгандар да. Анан бул пробация департаментине ушундай абалда билбей социалдык тармактарга кирип бөлүшүп тилектештик билдирип жайылтууга көмөк көрсөткөндөр көбөйдүбү, көппү? Мына жаңы мыйзамдын кабыл алынышы менен мына чаралар да катаалдашты. Азыр кандай болуп атат статистика? Статистика боюнча мен айта кетчү болсом, бизде мына Ош жана Баткен аймак аралык башкармалыгында жалпысынан бүгүнкү күндө 122 диний экстремизм багытында кардарыбыз бар. Мен ошол теолог катарында иштеп атам бул департаментте. Менин жумушум ошол диний экстремизм багыты боюнча бизде турган кардарлар менен иш алып баруу. Мен алардын ар бири менен жекеме жеке отуруп алып маектешүүлөр жүргүзүп, алар кантип ошол нерсеге баргандыгын аныктап, аларды реабилитация кылуу бул менин жумушум. Себептерин эмне деп айтышат ошо сиз баарлашып байкоо жүргүзгөндө? Эми себептери көбүнчөсү мен мындай алганда баягы Одноклассники деген социалдык тармак жаңы чыккан мезгилде көпчүлүгү ошону ачып, ошого кирип, ошондон кармалып калгандар болуп аныкталып атат. Анткени бул Одноклассники деген социалдык тармакта баягы коргонуу чаралары жакшы каралган эмес да. Мисалы, Facebook'та коргонуу чараң бар, сенин өзүңдүн аккаунтуңдан бирөө кирип, сенин ордуңа бир нерсе кылышы кыйын себеби анын өзүнүн паролу болот, баягы логини болот дегенде. Одноклассникте бир аз кыйыныраак болгон үчүн басымдуу бөлүгү Одноклассникте. Уже акыркылары келип атат, мисалы үчүн Телеграмдан, Инстаграмдан дегендейчи. Ошон үчүн мен ушул эфирден пайдаланып айтып кетет элем, ушу биздин Кыргызстандын жарандарына бүгүнкү күндө биз балдарыбыз бардыгы, балдарыбыз эмес, жалпы эле жарандардын бардыгы ушул уюлдук телефон менен жашап калдык да. Биз даже тамактанып атканда уюлдук телефон, керек болсо уктап атканда деле мында сыйпалап тура ордуна деген кармап калдык да. Бирок ошол эле учурда биз балдарыбызды ошол социалдык тармактарда бул ким менен байланышып атат, эмнени көрүп атат, эмнени жазып атат, эмнеге лайк басып атат, биз аны көзөмөлгө албай калдык. Туурасын айтышыбыз керек. Себеби менин практикамда болгон. Биз мектеп окуучуларыны ошол диний экстремизм жана терроризмдин алдын алуу боюнча окуудан өткөргөнбүз. Өткөрүп карасак, бул бизге жыйынтык берген жок. Себеби ал бала. Баланы көзөмөлдөй турган биз мугалимдерди окутуп көрдүк. Мектептин мугалимдери. Көрсөк, ал деле көп пайда бербейт экен. Көрсө, биз ата-энелерди окутушубуз керек экен. Себеби бала көбүнчөсү үйдө ата-эне менен болот. Анын соткасыны ата-эне гана текшерет. Мектепте мугалим ар бир окуучуну алып келип эмне көрүп атасың деп текшере албайт экен. Ошон үчүн биз негизинен ата-энелерге түшүндүрүү ишин көбүрөөк жүргүзүшүбүз керек экен. Мына ушундай түшүнбөстүктөн, диний сабатсыздыктан улам ар кандай социалдык тармактарда, баракчаларга кирип, ошо башы айлангандар бүгүнкү күндө мына сиздерде соттун чечими менен буларга мүмкүнчүлүк берели,
түшүндүрөлү, адашып калыптыр дегендердин ичинде баары эле ошого макул болуп, ооба мен адашып калыптырмын деп артка кайткандар барбы түзөлүүгө, же тескерисинче өтө берилип алгандар да барбы? Эми бул жерде биздин өзүбүздүн жумушта ошол баягы тобокелчиликтерди аныктоо боюнча өзүбүздүн методологияларыбыз бар, кандайдыр бир документацияларыбыз бар. Ошонун негизинде биз аларды бөлгөнбүз. Мисалы үчүн адашып кирип калгандар, же болбосо кирип алып кайра кайткандар, өз жолунан кайтпай тургандар деген сыяктуу өзүнүн тобокелчиликтердин даражалары бар. Ошонун негизинде алып карай турган болсок, бизде көпчүлүгү адашып киргендер. Аз сандагысы жолунан кайтпагандары деле бар. Кайра ушул именно экстремизм боюнча мурда соттолуп, анан бизде баягы баласы 14 жашка чейин 14 жашка толгонго чейин бизде пробация көзөмөлдө тургандар бар. О мурда 97-жылдагы редакция боюнча 299-берене менен кармалгандар, 2017-жылдагы редакциянын 315-беренеси менен кармалгандар деле бар. Ошондо натыйжалар барбы? Пробация мыйзамынан улам ошол натыйжалар барбы? Жетишилип атабы? Натыйжалар бар, жетишкендиктер бар. Анткени биз өзүбүздүн ишибизде бул күн көрсөтүп атат. Ошол нерсени адашып киргендер сүйүнүп туура кабыл алышып атат. Биз баягы абакта отургандан көрө ачыкта жүрөбүз, ата энебиздин жанында, үй бүлөбүз менен, бир туугандарыбыз менен жүрөбүз, жумушубузду кылып атабыз. Эгерде мен азыр камап койсо, мен булардан көрүшпөй, башка коомго кирип, балким менин психологиям башка дагы бир баягы уюшкан кылмыштуу топко кошулуп, мен тескери кетип калышым мүмкүн эле. Мен азыр мына ушул пробация органына каттоого турганыма аябай ыраазымын. Түзөлүп аткандар бар. Мен түзөлүп атам, мен түшүндүм кылмышымды. Анан биздин ошол райондук, шаардык пробация бөлүмдөр, органдардын кызматкерлерине бул бизде турган карталар айына келип бизде баягы белгилеп кетип турат. Мен ушул жердемин, тынчмын, эсенмин дегенде, ошо келгенде сөзсүз түрдө баарлашуу жүргүзүшөт. Жашоом кандай Мына ушундай билип билбей кылмышка барып алгандардын арасында өтө эле тобокел курактагылар булар өспүрүмдөр. Мына өспүрүмдөр үчүн пробация мыйзамы кандай таасир берип атат? Бүгүнкү күндө Ош шаар боюнча 8 жаш жетелик бала учетто турат. Анын ичинен 2 уурдоо боюнча берене менен соттолгон. Алар боюнча социалдык камсыздоо органы менен тыгыз иштеп атабыз. Өткөндө эле профсоветке коюлду бул балдардын иштери. Бүт тармактык органдардан аябай түз иштеп атабыз да. Ошол эле медицина жактан бүт дарылоо болсо мүмкүн, медициналык кандай бир жардамга муктаж болсо алар көрсөтүп атат. Спорт жагынан болсо спортко тартып атышат. Кимиси кайсыга ылайыктуу болсочу, ким кайсы менен кызыкса, кайсы спорт менен кызыкса, ошого тартып, ошолорду ошол эле моментте бул балдар окуусунан окуп атат. Мектепте окуп атат мектепте. Кесиптешим айтып кеткендей, айына 2 жолудан келип, ата энеси менен келип, мыйзамдуу өкүлү менен келип, учетко туруп кетишет да, беседадан өтөт. Анан бүт болгону сейчас аракеттер жасалып атат балдар боюнча. Ошол 8 мектеп окуучу ошо соттун чечими менен азыр мына пробация департаментинде каттоодо. Аларды мындай карап келгенде кандай үй бүлөнүн балдары? Кандай үй бүлөнүн балдары толук эмес үй бүлөнүкү. Көрөк эмне түрткү болгон мына 2 баланы уурдоого катышып? Жаштык менен эле го, жаштык, көбүнчөсү эле жаштык менен, билбестик, билбей эле ошол эле кылмышка барган болуп атат да. Азыр ошолор күнөөсүн сезбегендик да, сезбей, мен муну жасасам эчтеке болбойт деген сыяктуу эле, билбеген. Билбей эле артын билбейт да. Эмне болорун билбейт. 8 өспүрүмдүн ошол түзөлүүсү кандай болуп атат, натыйжасы? Натыйжасы 2 уже окуп атат, мектепте окуп атат да, анан кийинки кыска мөөнөттүү курстарга жазылды.
буга чейин медициналык жардам дагы өткөзүп кеттик биз. Психологдор дагы. Психологдор менен жардам сөзсүз, береби? сөзсүз психологдон бизге келип учетко турган моменттен баштап эле психолог менен сүйлөшөт да, онлайн сүйлөшөт дагы, анан жана комитет деп айтып кетпедимби, профсовет. Ошонун негизинде балдарды дагы бүгүнкү күндө медициналык, ошо психологиялык жактан дагы өткөздү да. Эми пробация департаментине келгендердин баары кылмышты жасап, соттун чечими менен койгула, эми буларга мүмкүнчүлүк берели, булар өспүрүмдөр экен, мектеп окуучулары экен, мунун үй бүлөсү бар экен, түзөтөлү деп биздин мыйзамдарыбыздын гумандуулугунан ушу коомду дагы гумандаштыруу аракеттери жүрүп атат. Бирок буга жеткирбей алдын алууда пробация кеңештери кандай иш жүргүзүп атат? Алдын алууда ошол диний экстремизм боюнча башка тыюу салынган диний уюмдарга, агымдарга агылууну алдын алууда эмне иш аткарып атасыздар? Сиз жакшы суроо бердиңиз. Бул боюнча пробация департаменти 20дан ашык меморандум түзүлгөн бизде. Ошол эле учурда бир топ мамлекеттик органдар менен, окуу жайлар менен биргелешкен иш пландар түзүлгөн. Ошонун алкагында мына азыр өспүрүмдөрдүн кылмышка баруусунун алдын алуу боюнча, диний экстремизмдин алдын алуу боюнча, жалпы эле кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча бизде айтайлы орто мектептерде, университеттерде, айтайлы ошол эле баягы аскер бөлүктөрүндө, эл көп чогулган жерлерде уже бизде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Баягы бара-бара көч түзүлөт дегенде бул биздин мамлекеттеги эң жаш мамлекеттик орган болуп эсептелет. Анткени бул мындай алып караганда 3,5 жыл болду түзүлгөнүбүзгө. Эми баягы тай басып келип аткан жаш баладай кетип атабыз, бирок Кудайга шүгүр азыр бир топ жетишип, баягы адистер менен толукталып, баардык ордуна түшүп калды. Бизде ошол эле учурда башкы өзүбүздүн департаментте социолог, психологдор бар. Ошол жерде психология боюнча өзү башкармалык бар. Ал жерде бүгүнкү күндө бизде 5-6 психолог иштеп атат. Аймактардан эжекем айткандай баягы кардарлардын только же өспүрүмдөр эмес, баардык эле кардарлар ошо психологиялык эмеден өткөрүлөт. Мисалы үчүн онлайн өткөрүлөт. Ошол эле учурда штат боюнча бүгүнкү күндө мына биздин Ош, Баткен аймактар аралык башкармалыкка дагы бир психолог штаты берилген. Мисалы үчүн ушул көбүнчө зордук, зомбулук, үй бүлөлүк зомбулук катталып атат деп айттыңыз. Ошо 300гө жакын жарандар каттоого алынып, алардын ичинен көбүрөгү ошол зордук, зомбулук деп билдирдиңиз. Мына ушунун алдын алууда бул эми зомбулук көп үй бүлөдө болуп атпайбы? Ошол көчөлөргө барып, аймактарга барып иш жүргүзүүдө пробация кеңештери мындай чогулуп иш жүргүзүп атасыздарбы? Албетте, пробация кеңеши бул жергиликтүү өз аткаруу бийликте түзүлгөн, вице-мэр Замаки төрагасы, анын катчысы биздин пробация бөлүмүнүн кызматкери болуп эсептелинет да. Биз профсоветке кайсыл суроону коебуз да, биз өзүбүз чече албаган. Мисалы ошол эле документти тастыктагычы өзү ала албаганды кайта эле ошол эле профсоветке чечип коюп эле ушул чечилбей атат, ушуга жардам берип койгулачы, могул буга муктаж болуп атат, ушуга жардам муктаж экен, жардам бериңиздер деген суроолор коюлуп, анан ошол советтен чечилет да. Анан жанагы башында мен айтып кеткендей, бул укук бузуу боюнча да бир багытта иштейбиз деген. Укук бузуу боюнча келген адамдардын баары соттун токтому менен бир канча саат коомдук ишке бөлүнөт. Ошол боюнча мисалы жана айтып кетпедик, мас абалында машина айдаган деп, ошол киши келгенде токтом менен келет дагы 30 же 40 сааттык коомдук ишке бөлүнгөндөн кийин биз ошол эле киши жашап аткан аймакка өзүн жөнөтөбүз да. Бул эмненин кесепетинен жөнөтөбүз? Бул ошол эле аймак менен биз келишим түзгөнбүз да, профсоветтин мүчөсү ал дагы. Буга чейин план түзүлгөн. Ким кайсы аймакта кандай иш болсо ошону өзүнө тартып иштетет деген. Ошол боюнча түз кетет муниципалдык аймакка, анан токтомдо көрсөткөн 40 саат же 30 сааттык ишин аткарып келет. Мен ушуга кошумча кылып коем. Бул жерде ар бир райондук, шаардык, жергиликтүү өз алдынча башкаруу администрацияларынын алдында пробациялык кеңеш түзүлөт.
Ал кеңешти сөзсүз түрдө ошол жергиликтүү бийликтин жетекчиси өзү төрагалык кылат. Анын катчылыгы пробация органында болот. Пробациялык кеңеш 11 адамдан ашпаган адамдан түзүлөт. Ал жерде анын мүчөлүгүнө ошол жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, мисалы билим берүү тармагы, медицина тармагы, калкты баягы каттоо тармагы, баардык тармактардан кирет. Ошол жерде чечилбеген маселелер коюлганда ошол тармактын адамына жоопкерчилик жүктөлүп, ошолор жардам берет. Мисалы үчүн документи жоголуп кетиши мүмкүн, бир кардарыбыз ооруп калышы мүмкүн. Ушул сыяктуу маселелерди баардыгына ошол кеңешке отурумга коюлат. Ал бир кварталда бир жолдон отурум болуп турат. Ошолор Эң эле ушул көңүл бура турган маселе бул үй бүлөлүк зомбулук. Ошону алдын алууда сиздерге каттоого алынган үй бүлө мүчөсүн түзөтүп түшүнгөн учурлар болуп атабы? Ошол кайра үй бүлөсүнө кайткан, кайра кайталанбаган учурлар же кайталанган учурлар барбы? Зомбулук боюнча көп кайталанбайт да. Анан жана түзөтүү жумушка, коомдук жумушка келген эле кээде аялы күйөөсү менен чогуу келип калат. Экөөбүз тең күнөө эле болчубуз депчи. Бирок адам кылмыш жасагандан кийин, бир жаза жасагандан кийин өз күнөөсүн сезиш керек да, билиш керек да. Милдет өзүнүн укугун билгенден кийин милдетти да билиш керек да. Ошону адам сезе билгенден кийин анан булга барбайт деген оюм бар да. Анан жана эле маалыматтык бүгүнкү күндө сиздер билесиздер, Ош шаары боюнча маалыматтык кампания өтүп атат, аябай чоң. Баланы коргоо, баланы колдоо боюнча 3 аймакта өттү. Эмки жумада дагы бир 4 аймакта өтөт да. Ага дагы биздин кесиптештер, түзмө сөздөр катышып атат да. Ушул бизге бөлүнгөн убакытта соңуна чыгып кетип баратат. Ушул азыр ушул Бөрү Мухаммед мырза, сизге кайрылуу үчүн сөз берсем, элге кайрыла кетсеңиз. Чоң рахмат. Сиздер ушунчалык мүмкүнчүлүк түзүп бердиңиздер. Мен ошол Кыргызстандын жарандарына жалпы эле кайрылат элем. Ошол бүгүнкү күндө ошол дүйнө жүзү боюнча эң чоң актуалдуу маселе бул диний экстремизм, терроризмдин алдын алуу болуп атат. Ошон үчүн мен айтат элем, балдарыңыздарды ошол жанагы уюлдук телефондордон ар кандай туура эмес, экстремисттик, радикалдык багыттагы материалдарга лайк баспаса, поделиться деген жайылтуу жөнүндө баспаса, ошону көзөмөлгө алып берсеңиздер. Анан ушул пробация институту бул жаңыдан түптөлүп келип атат. Бул ошол биздин жарандар үчүн кайра коомго аралашууга, оңолууга багытталган институт. Ошон үчүн бул боюнча оюңуздар, пикириңиздер түз болсо деген ойдомун. Ошол ишиңиздерге ийгилик, чоң рахмат. Чоң рахмат. Мына бүгүн бизге студиябызга келип, ошо пробация мыйзамы, ошол калкка адам укуктарында түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр, жетишилип аткан натыйжалар боюнча билдирүү жасаганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Күн маекти көрдүңүздөр. Элдик канал көрсөтүүлөрүн улантат.